Дагы былтыркы күздөгүдөй болуп сиз Атамбаевди жетелеп площадка чыкпаңыз деп ушул депутаттар көзөмөлдөп турайлы деп. Улукбек Асамидинович отчет берем деп атып жетишпей кетип калды. Президентибизди мында министрлер алдап койгонун тарыхта билебиз. Рахмат, урматтуу төрага. Мен фамилиямды Айбек Осмон фамилиясын айтып кетти, жооп берип коеюн. Рыскелди Момбековага сиз айтып атасыз, кайтаргыла деп. Биз айтып атабыз. Дагы былтыркы күздөгүдөй болуп сиз Атамбаевди жетелеп площадка чыкпаңыз деп ушул депутаттар көзөмөлдөп турайлы деп. Сиз билесиз. Сиздин катарыңызда 5 жолу депутат болуп келген уруулар бар. Ошо урууларды мына азыр биз 1 жылдан бери көрбөй атабыз. Мейли бир апта барып иштейли. Бирок кайрадан баягы ууру кескилер барып туруп элди будуңчан кылбаш үчүн президентке, министрлер кабинетине жардам берип турайлы деп. Да бул жерге келип эгер өзүнү реклама кылган популисттер болсо, анда Центризбирком баасын бериш керек. Бирок келбегендер келбей эле жүрөт. Мына келгендер иштей бериш керек да, шайлоого катышпаган депутаттардын укугуну эмне үчүн чектеп атасыңар? Мыйзам жол берип аткандан кийинки парламент шайланып келип ант бергенге чейин конституция жол берип атса. Анан кийин дагы мына реваншисттер чыгат, популисттер чыгат, сатып алгычтар, админресурстар болсо, биз бул жерде баа берип турушубуз керек ойлорубузду айтып. Бирок шайлоого аралашпай атабыз да. Кыш келе атат. Мына Марипов Улукбек Асамидинович отчет берем деп атып жетишпей кетип калды. Бүгүн элдин абалы оор, кымбатчылык келип атат. Парламенттен башканы министрлер укпайт азыр. Президентибизди мында министрлер алдап койгонун тарыхта билебиз. Былтыркы күз кайталанып кетпеш үчүн айтып атабыз. Урматтуу депутаттар. Рахмат, шайлообегини мен тоскоолдук жараткан жокмун. Бир нерсени ойлосоңуздар, урматтуу кесиптештер. Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы, эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекова комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төраганы шайлап алайык. Анда төраганы шайлаш керек да. Ким алып барат? Төрагасы жок болсо. Анан палата иштебесе, комитет фракциялар иштебейт регламент боюнча. А комитет фракциялар иштесе, палатага мен алып чыгасыңар. Корутунду жок болсо. Мен ошол мыйзамды жогу кырып атам. Анан дегеле. Бул өзү туура эмес деп мен өзүмдүн оюмду айттым. Анан мага мындай неме кылбай эле койгула. Мен буга каршымын. Анан эми макул болгондор макул болорсуң. Кеп бири-бирибиздин атыбызды атабай эле, анан кийин пиар кылбай эле коелу. Мына баштай турган иш түш болуп калды. Азыр биз күн тартибине киришкенче обед болуп калат. Шылдың болуп атпайсызбы? Ошо мен оюмду айттым. Рахмат. Анда төраганы шайлайык. Сунуш киргизем. Үчүнчү микрофон. Токтомубуз добуш менен өткөн жокпу? Ошону бир тактын турбамыз. Жанагы Рахмат, Кыргызстан фракциясы Дастан Жумабеков. Талант турбамыз. Жанагы биринчи алган токтомубуз добуш менен өткөн жокпу? Ошону бир такта болсак. Эл менен жолугушуу. Регламент боюнча 61 добуш болуш керек. Анда өткөн жок. Ошону такта иретинде сурайын дедим эле, анда өткөн жок. Анда кайрылып келдик да. Рахмат. Экинчи микрофон. Талант Турмаш, анда бизде жогорку кеңештин отурумдар болсо, анда телевиденияны өчүрүш керек. Үгүт иштер все равно болот да. Бул жерде любой маселени алсаң дагы ушул маселени жакшы эле талкуулап, ал массалык маалымат каражаттарга кетет да. Башка талапкерлерге жогорку кеңеште болбогондорго кичине препятствие болуп калат да. Ошон үчүн менимче бул туура эмес өзү. Дайыма практика ушундай болгон, болуп келаткан. Дайыма 2015-жылда, 20-жылда, бүгүн дагы бул жаңы практика эмес да. Эми бизге талапкерлерге жакшы да. Чындыгында, наоборот, тескерисинче бизге жакшы. Отурум болгондо биз оюбузду айтабыз, бизге жакшы. Бирок чындыгында ачык мындай тең болсун десек, анда отурум болбош керек. Да, бирдеме болуп калса, сиздин укугуңуз бар, чакырып депутаттарды отурумду биз өткөрө беребиз.
Рахмат. Айтасыз, ушундай укук бар. Экстренный случай болсо, качан болбосун биз дайыма чогулганга, кезексиз жыйын өткөнгө биздин мыйзам жол берет. 4-нчү микрофон, анан 6-нчы. Талант Турдумович, эми депутаттар менен дагы макулдашыш керек да. Баягы шайлоого аттанып аткан депутаттарыбыз бар арабызда, барбай турган депутаттар бар. Бирок мыйзам ачык көрсөтүп атпайбы? Депутаттар мандатын тыштабай туруп шайлоого кетет. Аткаруу бийлегиндер жумушун өткөзүп коюп кетип атат, туурабы? Бизди эмне үчүн калтырып коюп атат, мандатын тыштабасын деп. Кезексиз жыйындар болуп калышы ыктымал. Комитеттерде жанакындай мыйзамдар болуп калат кээ кезде, срочно карап бериш керек болот. Ошон үчүн муну ачык коюш керек. Эгерде шайлоочулар менен кете турган болсо, кезексиз жыйынга келип турса, комитеттердин төрагаларына да тапшырма берсеңиз, эгерде комитетте бир маселе көтөрүлүп калса, кворум кылып беришсин. Мандатын тыштап кетпегенден кийин алар обязан келип катышып бергенге. Ана ушундай нерселерди айтып атабыз биз. Совсем эле кетип калдырбай, анда кезексиз жыйындарга, комитеттерге же кезексиз жыйын чакырып калсаңыз, келип берип турсун деп таркатыш керек да. А биз баарын кетирип атпайлы, андай болбойт. Тура айтасыз, Кожоек Чачыбек, баардык нерсе кворумга келип такалат. Бүгүн комитет